Assalamu alaikum. Assalamu Hoş gelipsiň. Aktılek биздин офиске. Assalamu alaikum мекендештер. Кут куруш компаниясы Москвада офисинде азыр жаңы чыгарылыш, биринчи чыгарылыш. Эгерде ушул чыгарылыш сиздерге жакса, лайк басып, комментарий обязательно жазыңыздар. Комментарийге обязательно сиздерди ойлондурган вопросторду бериңиздер. Кийинки чыгарылыштарда албетте ошол сиздин сурооңузга жооп бергенге аракет кылабыз. Андыктан кеттик. Актылек мырза, куш келипсиз биздин офиске, Москвадагы офисибизге. Бизде Кут куруш компаниясынын негизи эки эле офиси бар, Бишкекте жана Москва шаарында. Так, Актылек мырза, анда өзүңүз жөнүндө кичине айтып кетсеңиз, каякта иштейсиз, эмне болуп иштейсиз, канча жылдан бери Россияда эмгектенесиз дегендейчи? Өзүм 2001 жылы болом, атым Актылек. Ушу 5 жылдан бери кухняда иштейм, повар болуп. Азыркы моментте старший повар болуп иштейм. Иштеген сетим Астерия Марио ресторан. Иш жакшы, Кудайга шүгүр. Неме зарплаталар да жакшы да, нормально төленөбү алда? Старший шеф повар болгондон кийин, старший повар. Старший повар жакшы, зарплата жакшы төлөнөт. Ал жака кантип келип калдың эле биринчи, ошол кантип тааныштар аркылуу канча жыл болду иштегениңе? Ал жака досум тыла кеткен, ишке киргенге. Досум аркылуу ошо ишке киргем, ошол иштеген жеримде азыр 2 жылдан бери иштеп жүрөм. 2 жылдан бери, Потому что негизи старший повар дегенде любой холодный цех, горячий цех бүт кылат экенсиң да, там ланчтарды жасап дегенде. Кандай запара көппү негизи? Запара көп, күнүнө миллиондон артык выручка болот биздин ресторанда. Именно силерде? Андай көп эле экен, посетительдер. Көбүнчө ким, орустар келет эми ал жака? Көбүнчө орустар келет. Орустар, кыргыздар келбейт, Эми келет, аз да. Аз, иштегендер. Ал жакта бизде свинин аралашта тамак. Ошол бизгилер азыраак келет. Кандай иштегендердин көбүнчөсү кыргыздарбы? Иштеген персоналдын бардыгы эле кыргыз, шефтерди айтпаганда. Кандай келечекте кандай мына ушул жаатта карьерный рост, мындай шеф-повар болуп, жандай обученияга Францияга барып келип, же Европага барып келейин деген бир ниеттер барбы дагы? Ооба, Кудайга өзүң, может, в итоге өзүңдүн рестораныңды ачып, напримерчи? Ал ойдо бар. Ал ойдо бар, Ресторан ачып, калса, кырсында. Өзү негизи мындай тамак жасаган жагат сага өзүң, өзүң кызыгасың. Жаштыгымдан тамак жасаганды жакшы көрөм өзүм. Өзүң, молодец. Үй бүлөдө канча бир туугансың? Үй бүлөдө 2 бир тууганбыз, эжем. Сен үй бүлөдө тамак жасап эле жүрөт экенсиң да, анда кичинекейине бери эле. Жакшы. Так, негизи бул жакта Кут куруш компаниясы каяктан көрүп калдың, каяктан уктуң, канча жылдан бери мындай таанышсың, канча жылдан бери изилдеп келатасың? Негизи биздин көрүүчүлөргө өтө кызыктуу болуш керек. Кут куруш компаниясы кечээ жакында эле чыгып 12 объектти куруп салды, бул каяктан ишенсек болобу деген вопростор туулат да. Сен да өзүңдүн бир эмеңди, историяңды айтып берсең, каяктан биринчи жолу көрдүң эле, может рекламадан көрдүң, может сен туугандарың алган, тааныш досторуң бардыр. Ошол жөнүндө айтып кетсең бияка деле. Bundan алдым мен bir объекттен квартира алгам, 2 жылга договор менен. 1 жыл мурун? 1 жыл мурун төлөм бүттү да. Төлөм бүттү. Башка объекттен, башка курулуш компаниядан алгансың. Андан кийин ушу Бишкек жактан да алсамбы деп. То есть сен буга чейин 1 жыл мурун башка курулуш компаниядан именно Жалал-Абадтан алгансың, эми Бишкектен да бир квартира алып коеюн деген ой келди уже, максат коюп. Ошо анан изилдеп карап, YouTube'дан карасам, Кут курулуш компаниясы чыккан. Анан ушу карап, Instagram'дан карап силерди кандай иштейт. Бүт подписка кылып, карап, кайсы объекттер бүттү, кайсы объекттер курулуп атат, кандай жүрүп атат деп. Комментарийлерди окуйсуң да обычно, ким эмне деп жазып атат. Өткөндө дагы көргөм, күлүштөрүн берген. Биздин жанагы Кутөргө бергенбиз, андан кийин Кутта бердик. Ошол видеолорду бүт көрүп чыктың да? Жакшы. Дагы кандай түрткү болду бияктан именно Куттан алышка? Ушу 7 жылга бөлүп төлөм жазышкан. Мындай адамдын эмесин карап акча бөлүп 7 жылга. Ошо эч кандай проценти жок, 7 жылга эле бөлүп коебуз, например, переплата жок да. Например, Москвадан деле үй алайын деген мындай ойлор болду беле негизи? Жок. Болгон эмес, Бишкектен эле только. Эмне Жалал-Абадта бир квартира бар, эми Бишкектен алып коюш керек. Жакшы. Негизи биздин көрүүчүлөргө дагы кызыктуу болушу керек. Например, көпчүлүгүбүз Москвада иштегенде көбүнчөсү биякта иштеп атып, бияктан үй алганга аракет кылышат да.
Бул жактан үй ала турган болсоңуз через банк ипотекага аласыз. Ипотечный ставка деген 17-16%, азыр 18%ге да көтөрүлгөн атат, по-моему, менин билишимче. Ал жакта деген годовой 17% болгондо сиз 15 миллиондук квартира алсаңыз, в итоге 20 жылдын ичинде банкка деген канча 45 миллион, 40 миллион кылып бересиң да. То есть бул жерде 15 миллиондук квартирага үстүнө дагы 30 миллион кошуп берип атасың да. 30 миллион процент төлөйсүз банккачы, башкача айтканда банктын кулу болуп каласыз да. Андан көрө бизден куттан алсаңыз, болгону 3 жыл күтөсүз. Эч кандай процент жок, переплата жок. Например, одна комната. Сен канча бөлмөлүү квартира алдың? 3 бөлмөлүү квартира алдың. Первоначальный взнос канча бердиң? 700 миң берип, акцияга илешип калыпсың да сен, Азыркы кезде бүгүн 11 май 2024 жыл акциябыз жүрүп атат. Могу 1-2 күн да 2 күн болушу мүмкүн акциябыз. Ошо акцияга сен илешип калыпсың, в итоге. Так, анан айына төлөм канчадан тура келди? 83 миң сом. 83 миң сомдон, Сен өзүң төлөп коесуң, получается, буну, Бул жакта өзүм айлыгым карап, ошо эме кылып, ошого туралап алдым, оформление кылып договор түзүп. Жакшы. Негизи бул жакта ким менен чогуу иштейсиң, чогуу жашайсың жакта? Бул жакта апам менен чогуу жашайм. Апаң экөөң, иштеген жеримде апам башка жакта жумушпайт, мен башка жакта. Жакшы. Так, дагы кандай суроолорду берсек, батиралар канча деп карадыңыз эле. Үй алам деп негизи ким бирөөлөр менен кеңешип, советтешип деген ушундай бир нерсе болду? Болгон, сурап, каерден кандай үй алса болот. Иште дагы балдар бар, ушу компанияга караган көргөндөр. Ошо жактан ал деп эме алып сунуш кылышкан. Сунуштарды, Силердин объекттериңерди көрүп, YouTube'дан, Instagram'dan ушу көрүп, силерден алсам деп деген чечим чыгат. Бир жыл изилдепсиң да, примерно ошондо. Бир жыл изилдеп, анан бизге келип алдың. Жакшы. Так. Ошол жанагы Жалал Абадтан алган, жок, аны мен айтпай эле коелу. Негизи биякта 700 миң сом первоначальный взнос бердиң да. Ошол акчаны сен кантип чогултуш кыйын болду беле негизи? Оңой болдубу? Чогултушко, бир нерсеге цел койсоң, алдыга жетиш үчүн акча чогулткуң келет, көп расход кылбай. Эгер бир нерсеге мындай цел коюп, иш кылбасаң, акчаң чачыра берет го. Чачыра берет, То есть максат коюп туруп, аракет кылсаң акча чогулат, Максат жок эле чогултам десең, анда чогулта албайт экенсиң, башкача айтканда. Анда чогултулбай калат. Негизи кандай мындай достор менен кээде бир жумада бир жолу ашка барып, же бир айда бир жолу аш жеп турасыңарбы, бир чайканада жолугуп, Турат ушул. Достор менен сүйлөшкөндө кандай бир көбүнчөсү кандай немелерди угасың? Например, мен брат, доске акча иштеп атам, айына 100 миң, 200 миңден иштейм, бирок в итоге эч нерсе жок, что-то результат болбой атат деген сөздөрдү угасыңбы негизи? Досторум бар, ушундай иштейт, айына 100 миң, 150 миңден деле тапкан досторум бар. Иштейт, акчаны Кыргызстанга салат, салгандан кийин бияка өзүнө кичине алып калып, жеп ичет. Кыргызстанга салган акчасын в итоге где-то бир жылдан кийин барса, Кыргызстанда салган акчасынан эч нерсе жок да, ал жактачы. Жок, той топур, тияк бияк болуп эле жок, Бул жакта кайта келген туура келет иштеген. Кайрадан келет, Москвага, Ошондой болбосун деп, кичине үй кылып коеюн деп жашмалда. Молодец. 23 жашта экенсиң, ошондой. 23 жашта, урматтуу көрүүчүлөр, эгерде сиз 23 жашта болсоңуз, 18ге деле толгон болсоңуз, бизге келип квартира оформлять этсеңиздер болот. Эң негизгиси ошо максат коюш керек экен, ак тилектин айтуусу боюнча. Анан ошого жараша аракет кылыш керек экен. Талыкпаган эмгек керек экен да, башкача айтканда, туурабы? Негизи Москвада кыргыздар жакшы эле айлыкка иштешет, бирок ошол топтош жагы откладывать этиш ошол акчаларды өтө кыйынга турат да, негизи. Бияктан үй алып койсоң, например, ай сайын төлөй бересиң, 83 миң сомдон тура келди айына төлөм. 83 миң сомдон уже как мотивация да сен үчүнчү, уже 150 миң, 120 миң айлык аласың, старший повар болуп. 83 миңди уже мен бияка салышым керек деген бир мотивация турат да, күндө иштейгин келет. Копилка катары иштелет да бул жакта. Копилка катары. Бул жакта, например, инфляция деген нерсени билесиң да, примерно. Инфляция болуп турат го, там жылына 10%, 15% эми ар бир мамлекетте өзүнө жараша да, экономикасы жараша. Например,
ушул жылы эми жөнөкөй эле пример, там бир нанын 20 сом турса ушул жылы, эмки жылы 20 сом ала албайсың. 25 сом, 30 сом болуп калышы мүмкүн да. Ошол сыяктуу эле, например, ушул жылы трехкомнатныйды сен где-то 7 миллион бир нерсе айланды, 7,5 миллион болдубу? 7,5 миллион, например, трешка ушул жылы 7,5 миллион болсо ремонту менен, эмки жылы уже 7,5 миллион эмес, уже 8 миллион же 8,5 миллион болуп калышы мүмкүн да. То есть бул жакта акчаң чогулат, плюс сенин алган квартираңдагы баасы көтөрүлө берет экен да. То есть двойной бул жактачы. Например, ошол быйыл тапшырган Которгө объектибизде алган клиенттердин келип бияктан договорлорун алып келип оплаталарын төлөгөн моменттер болуп калды. Ошол биздин кардалар, например, 480-500 доллардан алгандар бар экен да. Азыр Которгөдө, например, 900-950 доллардан сатып атышат да. То есть 20 000 доллар же 30 000 долларга бир квартира алса, азыр 60 000 долларга сатып атат деген нерсе да. 2,5 жылдын ичиндечи. Ошондой сен дагы мындай туура чечим кабыл алыпсың. Акчаң чогулат экен. Алган квартираң батириң бүткөн сайын баасы дагы өсөт экен да. Ошондо метр квадратын канча? 83 000 сомдон алдың, 83 000 сомдон алдың. Долларга конвертация кылганда примерно 930-920 доллардан айланып калат экен да. Азыр примерно рынокто Бишкекте даяр ремонту менен алам десең, ошо 1200 доллардан башталат да. Примерночу. Районго да жараша болот, кайсы райондо ремонту кандай, эми средний рыночный ценаны алганда 1200 доллар да. Ошол анда куттуктайм сени. Берекелүү үйлөрдөн болсун. Анан кийин кандай дагы бир эле ушул трехкомнатный квартира алып калбастан, дагы да аракет кылып экинчи, үчүнчү квартираңды алып, биякта бизде, например, бир эле квартира менен токтоп калбастан 5 квартира, 6-чы квартираны алабыз деп бүт үй бүлөсү менен келип отуруп, консультация алып, уже мындай болуп калган да, ошондой моменттер бар биздечи. Так, биздин көрүүчүлөргө, например, YouTube катталуучуларыбызга кандай сен каалоо тилектериңди айтат элең, өзүң теңди досторуңа, напримерчи, Москвада иштеп жүргөн, Санкт-Петербургда, Екатеринбург, Новосибирск, Амурская область, Сахалинде иштеп жүргөн биздин мекендештерге сен өзүңдүн кандай советиңди берип кетет элең, ошону бир аз айтып койсоң болот. Менин советим бергеним ушу: иштеп атканда акчаңарды абага чача бербестен, ушундай кутстрой компаниясынан бир өзүңөргө батир алып койсоңор, копилка катары иштеле берет. Силер бул жакта иштеп кыла бересиңер, зато Кыргызстанда үйүңөр болуп калат. Кыргызстанга барганда жашай турган жер болот силерге. Урматтуу мекендештер, бул биринчи биздин подкаст, Куткуч компаниясы Москвада офисиндеги биринчи подкаст. Ошол биринчи коногубуз кылып ушу Актилек мырзаны чакырдык. Актилек мырзага чоң рахмат. Ушунчалык келип берген үчүн, убактысын бөлгөн үчүн. 2 күн мурун оформление кылганбыз, квартирасыны уже договорун алып кетти. Ошо дагы бир жолу чоң рахмат сага. Рахмат. Сиздерден ишиңерге ийгилик. Макул, чоң рахмат. Анда бүтүрдүк.